Үчүнчү кадам фокус. Баарыбызда эле ушундай болсо керек. Кыла турган маанилүү иштер өтө көп, бирок биз аларды кылуунун ордуна башка нерсе менен алек болобуз. Телефон карайбыз, кино көрөбүз, кээде эч нерсе кылгыбыз келбей жөн эле жаткан күндөр болот, же болбосо күнүмдүк майда чүйдө иштер менен алек болуп отуруп, күндүн кандай өтүп кеткенин байкабай калабыз да. Анан кечинде эле карасак, эң маанилүү иштер ошол бойдон калып калган болот. Бул жалкоолук эмес. Көп учурда биздин психикабыз алдыдагы иштерди өтө чоң, өтө оор кабыл алат да, ар кандай жол болбосун алардан качууга аракет кылат. Мына ошондуктан бизге үчүнчү кадам фокус керек. Көп иштердин арасынан бирөөнү танда. Болгону бирөөнү, бирок аны сөзсүз түрдө бүгүн аткар. Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени ар бир бүткөн иш биздин психикабызга менин колуман келет деген сигнал берет. Өзүбүзгө болгон ишеним акырындык менен өсө баштайт да, өзүбүздү көбүрөөк сыйлай баштайбыз. Ал эми психикабыз ийгиликти көргөн сайын кийинки кадамдарды дагы да жеңилирээк кабыл алат. Ошентип акырындык менен чоң иштер дагы майда кадамдарга бөлүнүп аткарыла баштайт. Кечинде болсо ошол кылынган бир иш үчүн өзүңдү сөзсүз түрдө макта. Себеби бул сенин кичинекей болсо дагы чоң жеңишиң. Бул өзүңдү кайра колго алуунун 4 жөнөкөй кадамынын 3-кадамы болчу. Уландысы кийинки видеодо.